Ассаламу алейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле базар жоқ каналы. Бүгін 25 ноябрь 2022 жыл мен Бишкек шаарынын түштүк тарабы Ак өргө конушунда жүрөм туғандар. Ушул жерден могу иштеп турган магазин менен могу чоң үйүбүз сатылаптыр. Ушул үй жөнүндө азыр сиздерге маалымат бермекчимин. Биринчи эле болуп келүү жолун түшүндүрөйүн туғандар. Азыр мен турган жер Боз Салкын жана Жолон көчөсүнүн кесилишинде турам. Ушул кесилиште сатылуучу үйүбүз жайгашкан туғандар. Анан бир аз эле чыгышты карай бассаңыздар, бул жакта Барпы Алыкулов көчөсү. Батышты карай бассаңыздар Барпы Алыкулов көчөсү туғандар. Жанымда 216 маршрутканын конечный. Мына ушундай эми андан ары үйүбүз жөнүндө маалыматты берейин туғандар. Көчө тарабында могу кесилиште Боз Салкын деген иштеп турган магазин бар экен. Бул магазин жайгашкан помещение узун туурасы 18/5 толук түрдө кирпич менен бүтүрүлгөн. Мынакей конечныйде жайгашкан туғандар. Адам көп бул жерде. Үй ээси деле азыркы учурда магазинибиз жакшы иштеп атат деген оюн айтты. Анан мынакей бул жакта магазин жана бул жакта дагы бир бош помещение бар экен, 17 метр квадрат. Бул жакта эле арендага берсеңиздер болот туғандар. Азыр биринчи эле болуп магазиндин ички тарабын көргөзөйүн, андан соң ал жакта үйүбүздүн негизги кирүүчү воротасы жайгашкан. Ал жактан дагы калган маалыматты берип баштайм. Так, магазиндин негизги кирүүчү эшиги. Так. Магазинибиздин узун туурасы 18/5 туғандар. Паузага коюп, бул жакта клиенттердин кетүүсүн күттүм эле, эч эле кетишпей койду. Кетпесе деле ага карабастан тартып аткан учурум. Кыскасын айтканда туғандар, бул магазиндин продукт, товардын баары калат. Товардын баары калат экен. Полдору көрүңүздөй кафель. Ички тарабы текстура туғандар. Мына ушундай азыркы учурда иштеп турган магазин. Анан бул жакта көргөзөйүн, бул жакта эле. Бул жакта товар сактаган склады деле бар туғандар. Сиетин кайсы жактан жандырат? Кыскасы бул жактын эле узун туурасы 5/5 көрүнөт бул жол менен. Бул жакта товар сактаган склад. Ушул товардын баары калат. Магазинге кондиционер орнотулуп тур. Азыркы учурда иштеп турган магазин. Клиенттер бар болгонуна байланыштуу кенен көргөзө алгам жок да, келгениңиздерде кимге кызык болсо өзүңүздөр келип көрсөңүздөр болот туғандар. Андан ары мен кайра эле сатылуучу үйдүн көчө тарабындамын. Анан мектеп боюнча айтсак, мектеп бир аз эле чыгышыраакка барсаңыздар 300 метр аралыкта детский сад бул жерде жаныңыздарда жайгашкан. 216 маршрутканын бул жерден конечныйден деле шаарга карай кетсеңиздер болот. Жана ошондой эле Барпы Алыкулов көчөсү мынакей. Бир 70 метр аралыкта жайгашкан. Ал жактан дагы көптөгөн маршруткалар Бишкек шаарынын бурчуна өтүшөт туғандар. Бул жакта балдар ойногон аянтча, жолдор асфальт, мына ушундай. Эми андан ары үйүбүздүн негизги кирүүчү дарбазасы мынакей бул жакта орнотулган. Көчө тараптан пескоблок менен забор кылынган туғандар. Природный газ, центральный канализация, анан суу, свет баары бар экен, отопление, көмүр жана газ менен иштеген котел менен үйдү жылытат туғандар. Мынакей бул жакта чоң үйүбүз. Узун туурасы 11/10. Мынакей чоң үйүбүз. Анан үйүбүз туғандар бул жактагы Боз Салкын Жолондун кесилишинде жана бул жактагы дагы бир көчөнүн кесилишинде жайгашкан. Мынакей Боз Салкын, бул көчөнүн аты эмне экен? Аны билгем жок. Кыскасы үйүбүзгө туғандар кааласаңыздар 3 жактан негизги кирүүчү дарбаза койсоңуздар деле болгудай. Каалаган жагыңыздардан бул жактан жана көчө тараптан. Азыркы учурда ал жакта магазини бар. Эми андан ары коросуна кирип калган маалыматтарды берейин. Так. Бул сатылуучу үйүбүздүн короосунун көрүнүшү. Бул жакта узун туурасы 10/11 болгон мансард тибиндеги үй туғандар. Стенасы кирпич, тышкы тараптан утеплять этилген. Туғандар. Алды тарабы стяжка болуп тур. Бул жакта кенен бир ондайдан койгондо бир 4 машина баткандай жер бар экен. Андан ары түндүк тараптагы чек арабыз бул пескоблок заборго чейин, чыгыш тарабыбыз бул жака чейин. Анан батыш тарабы бул помещение бүткөн жерге ар жагына чейин болуп калат. Жалпысынан жердин аянты 6 соток туғандар. Ал жөнүндө айтып таптырмын. Жердин аянты 6 соток. Анан магазинге сиздер бул жак менен деле кирип чыксаңыздар болот. Кааласаңыздар көчө тараптан деле кирип чыксаңыздар болот. Бул жакта отоплениянын котелу жайгашкан жер, баня жана мындай бир чакан склад сыяктуу помещение бар экен. Андан ары эми үйүбүздүн ички тарабын көргөзөйүн.
Бул жерде жайында тапчан коюп отурганга жай кечиресиздер, бир аз тилдер ушинтип кээде чалышып кетет, көңүл бурбайсыздар. Так, кайсы жагынан маалыматын берсем, үйүбүз өтө эле чоң экен. Бул жакта узун турасы 11/10. Үйүбүздөн сырткары бул жакта дагы 2 бөлмөлүү үйүбүз. Анан бул жакта очокана. Бул жакта очокана. 3 очогу, казаны менен чоң, кичине, орто. Бардык помещениялардын стенасы бышкан кирпич, туугандар, кызыл бышкан кирпичтен салынган. Бардык помещениялар, магазин, склад бары. Эми мынакей бул чоң үйүзгө кирип кеткен негизги кирүүчү эшик. Көрүп турганыңыздардай темирден болгон эшик орнотулган. Андан ары бул үйүзгө киргенде эле мондай коридор дейсизби, прихожка дейсизби, ушундай бөлмө. Оң тарапка кирсек, бул жакта ички тарабында жатканда раковина орнотулуп, суу чыгарылган. Мынакей. Андан ары сол тарапка кайрылып, кайра солго бурсак, бул жакта кухня, тамактануучу бөлмө жана кухня. Природный газ бар, центральный канализация бар. Анда бир эскерте кетейин. Ички тараптан раковина орнотулуп, суу чыгарылыптыр. Анан бул эшиктен кирсеңиздер, ата энелер бөлмөсү, туугандар. Бул жакта ата энелер бөлмөсү. Эми андан ары. Так, теплый пол. Биринчи этаждын баары теплый пол, туугандар. Бул кухняга отопление батареясы орнотулган, жана экинчи этажда отопление батареялары бар. Бул жактагы бөлмөнүн баары теплый пол. Үй негизи жылуу экен. Электр энергиясы жана көмүр жана газ менен жылыткан котел менен үйдү жылытат отопление. Анан ушул эле кухнядан чыгып эле сол тарапка бурулсаңыздар, бул жакта отоплениянын котелу жайгашкан бөлмө. Эгер көмүр менен үйдү жылытам десеңиздер, бул жактан өзүнчө эшиктен мынакей көмүр алып кирсеңиздер болот. Азыркы учурда үй ээлери газ менен үйдү жылытат. Бул жакта аристон орнотулган, туугандар. Мына ушундай. Эми андан ары бул жага кирсек, холл. Окей. Потолок натяжной, дуалдар обои, пол ламинат экен бул жердики. Жана чыгыш тараптан терезе орнотулган. Так. Анан экинчи этажга чыгып кеткен тепкич деле бул жерде орнотулуптур. Азыр бул жактагы бөлмөлөрдү көргөзөйүн. Андан соң калган бөлмөлөрдү дагы бир чекенен көргөзүп кетем. Бул жакта зал, туугандар. Окей. Батыш тараптан терезелер орнотулган, дуалдар обои, потолок натяжной. Андан ары бул жакта бир бөлмө, улуттук бөлмө окшойт менин оюнча. Түштүк тараптан терезе орнотулуптур, дуалдары обои, потолок натяжной. Анан бул жактан киргениңизде эле бул сол жакта мондай чакан кладовка бар экен. Посуда сактаган. Эми экинчи этажда мансартты көргөзөйүн. Бул мансартка чыгып кеткен тепкичтер. Так. Окей, бул мансарттын көрүнүшү, туугандар. Райондо эле айнектен бир көргөзө кетейин. Так, чыкканда эле бул жакта бир детский спальный бөлмө. Түндүк тарабынан терезе орнотулган. Андан ары оң тарапта дагы бир бөлмө. Батыш тараптан терезе орнотулуптур. Бул жакта дагы 2 бөлмө жайгашкан. Дагы детский бөлмө. Түштүк тарабынан терезе орнотулуптур. Отопление батареялары бар. Потолоктору гипсокартон, дуалдары обои экен. Бул жакта детский бөлмөдө, туугандар. Бул жакта гардеробу менен экен. Бул жакта гардероб. Кээ бир учурда бир аз сөздөн адашуу болсо көңүл бурбайсыздар, туугандар. Көп сүйлөй берсең да кээде адашуу болуп кетет экен. Эми жумуш үйдү көрө бересиздер. Анан бул жерде экинчи этаждын санузели.
ички тараптан раковина орнотулса болуп чыгат. Отопление батареялары бар. Мына ушундай. Окей. Бул үйүбүздүн баасы $140,000. Сүйлөшүү болот. Эсинин номери 0707 48 70 13 туугандар. 0707 48 70 13.